Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын 2 китебинин уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Аманатты сыртынан да болсо көрүп, купулуна толгузган Нуркыз эми аны менен жолугуп таанышмайын. Айкыз жасаган кара санатайлыкта чоң энеси менен өзүнүн үлүшү жоктугун далилдемейин, ал тургай анын төрөлгөнүндө чоң атасы берген Касен уулу Аманат Надыртегин деген аты жөндү кайра алуусуна жетишмейин тынмак эмес. Бирок азыр мен эжең болом деп өз дайынын билгизсе, жалкып калган ал кагып салмак же байланышып жолугушуу белгилесе басып бармак тургай укмак эмес. Андыктан аны менен таанышууга өтө этиеттик менен аракеттениши керек. Жок эле дегенде өзү болбосо да башкалар аркылуу муну ишке ашыруусу максатка ылайык келет. Анын үстүнө чоң энеси Аманаттан кечирим сурап, өзүнүн бул иште күнөөсү жок экенин айтмакчы болуп чалды эле. Мындай номер жок деген жооп угулуп, ал телефон номерун алмаштырганы белгилүү болду. Мындан Аманаттын жаңы туугандары менен байланышууга каалоосу жоктугу көрүнүп калды. Баккан ата-энесине чалышса, алар Аманаттын азырынча тынчын албай кое туруусун өтүнүштү. Демек күтө туруш керек же болбосо башка жолдор менен аракетке баруу керек. Өткөндө Арзуунун Аманатты сыртынан жактырганы, ага жолугуп гүл бергени да Нуркызды жаңы план түзүп, кийинки кадамдарды жасоого бел байлатты. Футбол сайтына кирип, Алга клубунун чемпионатта ойноо графигин карап көрсө, алардын кийинки оюну жарым айдан кийин Кара Балтада жергиликтүү команда менен өтөт экен. Кара Балта андай деле алыс жактагы шаар болбогондон кийин жарым ай күтүп, жарым күндү коротуп барып келсе болот. Максаты эки жашты дагы жолуктуруп, таанышууларына шарт түзүп, керек болсо өз ара сезимдерин ойготуп, бири-биринен баш тарта албай калышкандан кийин Арзуу аркылуу байланышып, болгон окуяны жеткирүү. Арзуу көргөн жигиттерди кайдыгер калтырбаган сулуу кыз, мүнөзү жапакеч, ачык айрым. Мындай кыздан гүл алган, жакшы мамиле көргөн жигит торго түшпөй койбойт. Арзуу болсо футболду жакшы көрүп, футболисттерди өзгөчө адам катары сыйлайт экен. Демек бул максатты ишке ашырыш оңой. Бир гана убакытты кашаңданып, ал күндүн келишин тездетпей жатат. Азыркы заманда кайсы бир кездин келишин эңсесең, ал кыбырап туруп алгансыйт. Анан көр оокатка алаксып, жумушка башың менен кирип кетсең, келгиче качан деген ал күн күттүрбөстөн кирип келип, эшик такылдатып турган болот. Ошентип күткөн күн да келип, Нуркыз Арзууну алып Кара Балтага жөнөдү. Бул жолу да Аманатка гүл бермей болушуп, аны Нуркыз бир күн мурда алдын ала даярдады. Бул жолу ал өткөндөгүдөй чоң гүл албады. Кооз кагазга оролгон бир тутам анча узун эмес апакай гүлдесте алып, алардын бирөөсүнүн сабагына Арзуунун номуру менен аты жазылган кичинекей кагазды скотч менен жабыштырып койду. Муну ал байкап калбашы үчүн кечинде машинада калтырып, качан гана жөнөп кетмей болуп отурушканда көргөздү. Баардык кыздардай болуп татынакай гүлгө суктанып, рахаттана жыттап алган Арзуу ойлогонундай эле аны артка орундукка коюп, ошол бойдон Кара Балтага жеткиче караган жок. Машинадан түшкөндө Нуркыз өзү алып басты. Мелдешке шаардын чакандыгына жараша эл аз келди. Анын үстүнө Кара Балта командасы чемпионаттагы начар командалардын бири эле. Өз оюнуна жердештеринин бүйүрүн кызыта албагандыктан кең стадионду тегерете коюлган жыгач скамейкалардын ар кайсы жеринде күйөрмандардын үркөрдөй болгон гана топтору отурушту. Нуркыз менен Арзуу жупуну стадионго тереңдегиси келишкен жок. Дарбазадан киргенде эле анын оң жагындагы скамейкалардын ортосунан орун алышты. Кечигип келатышкандыктан кийимди жолдон эле которушкан окшойт. Бишкектик футболисттер дарбазага баш багып, токтогон автобустан оюнга даяр бойдон түшүп,
дароо эле жашыл талааны карай бет алышты. Алардын атаандаштары эбак келип, мында күтүп отурушкан эле. Утурлай басып тосуп алышып, эки команда бетме-бет тизилишти. Шаардын чиновниктеринен окшойт. Бир сөөлөттүү кийинген шляпачан киши кыскача сөз сүйлөп, футболисттерге ийгилик каалап, мына оюнчулар оюн талаасына карай чуркаарда бул комсоо көрүнүшкө көрк бергенсип, кыпкызыл көйнөкчөн сулуу кыз көңүлсүз турган бул топтун алдына чуркап чыгып, алардын арасындагы эч кимден айырмаланбаган Аманатка колундагы апакай гүлүн карматып, артка шашканда баары шатырата кол чаап жиберишти. Мындан улам шаңдуу үндөр чыгып, оюн көңүлдүү башталгансыды. Бул кыз Арзуу болчу. Ал маанилүү беттештин алдында турган футболисттерге жетим баласымал жасалган мындай мамилеге нааразы боло карап туруп, анан буга көп деле маани бербегендей отурган Нуркызга кайрылган. Бул эмне деген мамиле? Оюн гимн менен башталыш керек беле? Жок дегенде бир шаңдуураак музыка коюп койгонго да жарашпаптыр. Эже, жок дегенде сиз гүлүңүздү алдын ала берип, Аманаттын көңүлүн көтөрүп коюңузчу. Эмне азыр эле бере берелиби? Мейли анда, сен айткандай көңүлү көтөрүлүп калсын. Бирок сен берчи гүлдү, мен сүрдөп атам, деген 2 жашты дагы да жолуктурууну көздөгөн Нуркыз. Бере бериңиз өзүңүз эле. Жок, сен берип көнүп калбадыңбы? Бере бер. Мейли анда, деп Арзуу оюн башталып кетсе ары өткөрбөй коюшаарын байкап шашылгандагысы болчу бул. Чынында эле сулуу кыз берген белектен улам көңүлү көтөрүлүп, ал карап отургандыктан жоопкерчилиги көтөрүлө түшкөн Аманат бул оюнда жанын таштап катуу ойноду. Өзү жарым коргоочу болсо да, алдыга ойноп, чабуулдарды уюштуруп, өзү да топ менен дарбазага жакындап барып жатты. Анын үстүнө каршылаштар чемпионаттын чабалыраак командасы эле. Алар өз талаасында ойноп жатышса да, жалаң гана жан талашкан коргонуунун үстүндө болушту. Ошентсе, дарбазасына 2 гол өткөрүп жиберишти. Биринчиси 2 атаандашын катары менен алдап өтүп, алыстан сокку урган Аманаттын аракети менен ишке ашты. Экинчи голда анын таамай чыгарып берүүсүнөн улам жаралды. Мындан улам бул оюнда Аманаттын жылдызы жангансыды. Оюнчуга оңою менен ыраазы боло бербеген машыктыруучусу оюн башталганда алиги кыздан алып өзүнө калтырган гүлдестесин кайрып берип жатып, далыга чаап, жакшы сөздү мактоосуна айтты. Көрсө оюнчуга сүрөө керек экен. Күйөрмандардын дем берүүсү шыгын арттырып, күчкө күч кошот тура. Ойноп жатып, ал дарбазанын оң жагында отурган алиги кызыл көйнөкчөн кызга көз жүгүртүп коюп жатты. Ал жанындагы курбусу экөө апакай жоолук булгалаган сайын Аманат жанын таштай жүгүргөн болчу. Мелдеш аяктары менен ортого чогулуп оюнду талкуулаган кесиптештеринен бөлүнгөн Аманат 2 кызга жолугуп рахмат айтмакчы болуп, тездей басып сыртка чыкты. Бирок аларды көрө алган жок. Нуркыз азырынча Аманатка жолугууну туура көрбөдү. Анткени Мамбеталиевтерге болгон анын таарынычы бөксөрмөйүн таанышып кереги жок болчу. Андыктан оюн бүтөөрү менен Арзуунун кылчактаганын байкамаксам боло кетүүгө шашылды. Аманат Арзуу тартуулаган гүлдестени канчалык ичи жылып караса да, ага жабыштырылган кагазды көргөн жок. Ошол бойдон жатаканага алып келип, банкага суудан куюп салып койду. Ак гүлдестеге өңдөш кагаз качан гана гүл куураганда көзгө урунду. Ошондо да аны ыргытканга алып бараткан Жанызак байкап калды. Аманат мурунку да, кийинки да гүлдү өзүнө бейтааныш фанаткасы белек кылганына мактанып келгенинде, Жанызак оюндан кийин жолугуп таанышса болмоктугун өкүнүч менен айткан. Муну бир тууганынын тартынчаактыгынан көргөн. Аманат буга да өзү өкүнүп жүргөнүн, эмкиде сөзсүз таанышканга аракет кылаарын убадалаган. Бирок кийинки биринин артынан бири өткөн жолдоштук мелдештерде ал кыз көрүнбөгөндүктөн көңүлсүз келген. Эми карабайсыңбы, асмандан издегени жерден табылды. Көрсө ал сулуу кыз эбак эле байланышка шарт түзүп коюптур да. Кашайып аны көрбөй жатышыптыр. Дагы жакшы, кеч болсо да байкап калышты. Жанызак машыгуудан келери менен
Аманатка болгонун болгондой баяндап, кыз эбак өзүнүн коңгуроосун күтүп жатканын айтып шаштырды. Аманат кыздан сүрдөгөнүнөн улам убакыт кеч болуп калганын шылтоолоп чалгысы келген жок. Бирок бир тууганынын сырын билген Жанызак болбоду. Акыры Аманат чыгынып кагаздагы номурду терди. Көп күттүргөн жок. 2 жолу чакырыктан соң аял затынын коңур үнү угулуп, Аманат жөнөкөй ал жай сурашуу болсо да, баятадан көңүлүндө көп кайталап камдаган сөзүн айтты. Алло, Арзу, кандайсың? Ден соолук, окуулар жакшыбы? Жакшы. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы. Кечиресиз, сизди тааный албай жатам. Мен Аманатмын. Аманат? Аманат байке, кандайсыз? Жакшы. Арзу, өткөндөгү гүлүң үчүн рахмат айтайын дегем. Гүл? Эч нерсе эмес. Сенин сүрөөң менен ошол оюнда жакшы ойнодум. Рахмат сага. Мен сиздин оюндарыңызды көрүп жүрөм. Чынында эле жакшы ойнойсуз. Рахмат. Мындан ары да оюндарыбызга келип туруңуз. Макул. Анан сизге кээде чалып турсам болобу? Мейли, жазышып турсак деле болот. Жакшы туруңуз. Жакшы тургула. Болду бей, жакшыраак эле сүйлөшпөйт белең? Жанызакка экөөнүн сүйлөшүүсү жакпай калгандыктан нааразыланды. Эмнени сүйлөшөм? Мындан кийин чалып турайынбы десем макул болду го. Өзү телефон номурун берген кыз менен тартынбай эле сүйлөшпөйт белең? Эмнени сүйлөшөбүз? Сүйлөй бер да, футболду жакшы көрөт турбайбы? Кийинки оюнга чакырсаң болмок да. Ошол оюма келбептир. Эмкидеси жок эле азыр деле жаз. Кийинки оюн көлдө болот, ошончо алыска бармак беле. Кеп барган деле эмес, жазышканында болуп атпайбы? Агасынын аңкоолугуна баш чайкады Жанызак. Көлгө ала барып келейин деп жаз. Макул, деп инисинин жүйөсүнө баш ийген Аманат кийинки Чолпон Ата шаарында өтө турган мелдешке өзү менен бирге барып келүүсүн сунуштап жазды. Бул жаңы таанышып жаткан кыз үчүн аша чапкандык болчу. Андыктан Арзу дароо эле бара албасын билдирди. Анткени менен экөө андан ары жазышуу сунулантып, дагы да тереңирээк таанышып, өз ара айрым маалыматтарды алмашышты. Мындан соң интернеттеги баракчаларына кирип, соц тармактагы сүрөттөрүн көрүп, чыгаргандарын окуп, бири-бирин дагы да биле түшкөнсүштү. Жигит кыздын университеттин филология факультетинде окуурун, мындан улам адабиятка жакындыгын билсе, кыз жигиттин жан дүйнөсү кесибине жараша спорт менен жашаарын байкады. Айтор замандын өз ара маалымат алмашууга ыңгайлуу техникасын колдонуу менен 2 жаш бир түндө эле бири-бирин жакындан билип, кадыресе тааныш болуп чыга келишти. Ан сайын бул адеми кызга кайдыгер карай албай калган Аманат эртеси эле телефондон жазып, айылда жашаган классташ досунун ырларын жиберип, окуп көрүүсүн өтүнүп, Арзу өз оюн айтуу менен сөз жалгашып, жигит да адабий дүйнөдөн алыс эместигин тастыктагандай жөндүү сүйлөп, айтор өз ара байланыштагы уланды. Ушул сыяктуу шылтоолор менен алгач жигит көбүрөөк жазып, бара-бара кыз да тартынуусун жоготуп, байланышка чыга баштап, кадыресе ымала түзүлүп, акыры жолугушуу жигит тарабынан демилгеленип, кыз баш тартпай, шаардын белгилүү ресторанынан кездешти. Аманат жигит катары гүл көтөрө барып, илберинки мамиле кылуу менен кызга астейдил сый көргөздү. Телефондон сүйлөшүп, өз ара жазышып, бири-бирине көнө түшкөндүкүгө ортодо кандайдыр тоскоолдук сезилбей, маектешүү ачык айрым жүрдү. Жандан көрүшүп, жакындан пикир алышканда да экөөнүн жылдыздары ого бетер келишип, бири-бирине жакшы ойдо калып, жактырышуу жаралды. Бара-бара алар бири-бирин ойломоюн тура албай калышты. Келечекти бирге болжогон жандарга айланышты. Кыпындай учкундан өрт тутанган сыяктуу чымчым уруктан зор дарак өсүп чыккан сымал тун сезимдер чоң сүйүүнүн өркүндөсүнө шарт түздү. Арзу Нуркызга башында Аманат өзүнө чалганын айткан. Бирок жигит менен улам жакшырып бараткан кийинки мамилелерин бул бөлөсүнөн жашырды. Антпесе Нуркыз иниси менен тааныштырууну өзүнөн өтүмөк да ак көңүл жаны баш тарта алмак эмес.
Мындай кылса Мамбеталиевтерден көңүлү калган Аманат өзүнүн Нуркыздын бөлөсү болорун билери менен баягыда Кара Балтага чейин барып гүл берген себебин боолголомокта, ортодо бери эле болгондо түшүнбөстүк жаралмак, нары болгондо мамиле бузулмак. Ошондуктан жигит улам жаккан сайын ага өзүнүн ким экенин билгизгенден коркту. Нуркыз болсо 2 жаштын ортосунда жактыруу сезими жараларынан үмүттөндү. Бирок алар 1-2 чалышып тим болушкандан кийин мындан да жолу болбой калганын түшүндү. Бул аракетинен болгону Аманаттын жаңы телефон номуру колуна тийди. Мындан башка аргасы жоктон эмне кыларын билбей жүрүп, бир күнү чыгынып Аманатка чалды. Ал телефонду алганы менен бир тууган эжеси экенин айта баштаганында эле өчүрө салды. Кайра чалса албады. Айласы кеткенде Нуркыз аттуу бир тууган эжеси болоорун, алиги өзүн аз жерден абакка сала жаздаган Карасанатайлыкка тиешеси жогун, аны башка бирөө жасаганын түшүндүрүп, бир тууган катары катышкысы келээрин жазып жөнөткөндөн башка аргасы калбады. Бирок буга да жооп келбеди. Андыктан Нуркыздын төрөлбөй жатып, адашкан бул инисинин жүрөгүн жибитүүсүн, күндөрдүн биринде бир тууган катары жолуктуруусун Кудайдан тилегенден бөлөк айла таппады. Күндөр күргүчтөп өтүп, айлар ана-мына дегиче алмашып, күрдөөлдүү күз артынан кылчылдаткан аязын алып, кыш мезгили кылчайбай кетти. Жаңы баш баккан жаздын жадыраган күндөрүнүн биринде кыз жигит болуп жүргөндөрүнө 1 жылга жакындап, сөздөрү бүтүп, келечекти бирге болжоп, берекелүү күз келсе үйлөнөлү деп жүргөн Аманат менен Арзуунун жашоосуна бүлүк түштү. Бир күнү Арзуу сабагынан чыгып келатса, алдынан 2 кыз 3 жигиттен турган классташтарынын тобу тосуп алды. Алар мурда чалып кабарлашпагандыктан алгач көргөнүндө чочуп кетти. Булардын арасындагы Бердибек аттуу классташы кызды андан бетер алдастатып, артына катып алган гүлүн сунуп калды. Ал гүл сунбай эле мылтык такагансып коркуп кетип, Арзуу артка кетенчиктегенинде классташтары ары жак бери жагынан чыгып жаалап жатып алдырышты. Бакылдай ар кайсыны сүйлөй тамашалашкан алардын коштоосунда кетүүгө аргасыз болгон Арзуу жөн жеринен корккон жок. Анткени Бердибек өзүн бармактай кезден эле сүйүп жактырып, чоңойсо колукту кылып алаарын айтып келген. Анын мындай сөздөрүнө кичинесинде чычаласа да, чоңойгон сайын бышы кулак болуп, бара-бара маани бербей калган эле. Бирок айылда жашаган ал кийинчерээк көп чалып, колуктусу болуусун өтүнүп, олуттуу түрдө сөз айта баштаган эле. Кыз сүйлөшкөн жигити баарын айтып какса да болбой, буга көп маани бербей, баары бир өзүнүкү болоорун саймедиреген. Анын үстүнө ал Арзуунун аяш атасынын баласы болот. Алар да баласынын Арзууну жакшы көрөөрүн билишкендиктен ата-энесине куда болуу сунушун эбактан бери айтып келишет. Арзуунун ата-энеси болсо мурда буга көп маани бербей, досунун сунушуна тамаша катары карачу эле. Бирок кийинчерээк ортодо олуттуу сөздөр жүрсө керек. Жеңелери чалган сайын ата-энеси аяшы менен куда болсо жакшы болмоктугун айтып жатканын, Бердибектей оокатчыл жакшы бала менен баш кошсо бактылуу болмоктугун айтып, ала качса отуруп калышы керектигин каңкуулай башташкан. Азыр эми Арзуу классташтарынын түрүн байкап, Бердибек өзүн алып кеткени келгенин түшүндү. Ала качып барса, ата-энесинен бери колго алып коюшкандыктан отуруп калбаска аргасы калмак эмес. Анда келечек эмне болот? Сүйбөгөн менен сүрсүп өмүр сүрөбү? Аманатчы, ага болгон сүйүүсүчү? Эмне болсо да булардын колунан эптеп чыгып кетүү керек. Бирок болгудай эмес. Классташтары ой боюна койбой машинага салып алып жөнөштү. Ал тургай азыр эле Ошко кетишээрин тамашачынга сала айта башташты. Өзү да тамашакөй Арзуу ала качышаарына ишенбегендей түр көргөзүп, сыр алдырбаганы менен булардан эптеп качып кутулуштун амалын ойлонуштурду.
оңдой берди болуп айылга түз алып жөнөшкөн жок. Жигиттер кафеге бурулуп, шаарда калчу кыздарды сыйлагыча узак жолго чыгаарда курсак тойгузмай болушту. Бул тамактанууну тойдун башталышы катары санап, тамак келгиче суусундуктарды колго алып, 2 жаштын бактысы үчүн тост көтөрүп да жиберишти. Эми машинага кайра отурса, айылга алып жөнөшөрүн, ал тургай сыртка чыгаар менен ала качылаарын түшүнгөн Арзуу ушул жерден бир айла таппаса болбой калганын түшүнүп, отуруш кызый баштаганда ажатканага барышы керек экенин жанындагы кызга акырын айтып, ордунан турду эле. Жигиттер да сыртка чыгып тамеки чекмей болуп тура жөнөштү. Өзүнүн эптеп эле сыртка баш багып алса качканга аракет кылаарынан жигиттер шекшип калганын түшүнгөн Арзуу ажатканага киргенде коштогон кыздарга ачык эле айтты. Нурай, Айдай, менин жигитим бар. Бердибекке жардам берчи болсоңор, экинчи жүзүңөрдү карабайм. Андан көрө мени качырып жибергиле. Арзуу, Бердибекте күйөө таппайсың. Ал сени 1-класстан бери сүйөт. Жөн эле кете берсең болмок. Ооба десең, колунан иш келет, түз да жүрөт. Бердибекти чансаң, ырыс кыркаарлык болот. Арзуу, кете бер, андан көрө, деп кыздар эки жагынан чыга ынандырганга аракет кыла башташканда, Арзуу чорт кесе айтты. Бердибек жакса өзүңөр тие бергиле. Менин жашоомо кийлигишпегиле. Же силер да сыртымдан сатып жибердиңер беле. Сени саткыдай ким элек, жөн гана. Өзүң билчи деги. Биз деле сага жакшы болсун деп атабыз. Ооба, өзүң бил, бирок бизден көрбө. Биз Бердибек өтүнгөнүнөн эле келдик. Бизге айтпаса деле ала качмак, деп эки ортодо эмне кыларды билбей калган кыздар Арзуунун кутула албасына ишенип турушкандыктан өзүлөрүнүн артын тазалаганга аракеттеништи. Арзуу алар менен сүйлөшкөнгө убактысы жок болчу. Андыктан залга кайра кайтып келип, бир ойдон улам өзүлөрүн тейлеп жаткан кызга кайрылды. Чоң кыз, кошумча эшик барбы? Ашкан аркылуу чыгып кетсе болобу? Бар, бирок чоочундарга аякка киргенге болбойт да. Түшүнүп койчу, мени ала качканы жатышат. Сен деле жаш кыз экенсиң. Сураныч, кошумча эшиктен чыгарып жиберчи. Арзуу жалооруп жибергенде жагдайды түшүнө калган ал, бая эле айтпайт белеңиз, деп колдон ала, жүрүңүз, деп бирөө угуп койчудай болуп акырын айта бүткүл кафе аркылуу ээрчитип жөнөдү. Даамдуу тамактын жыты буркурап, шыбы буудан көрүнгөн ашканадан өткөн соң узун далеске киришти. Ал аркылуу басышканда алдыдан кире бериш дарбазасы ачык турган кең короо көрүндү. Официант кызга ыраазычылык билдирген Арзуу ошол жакты карай жүгүрдү. Бир саамдан соң кафенин артындагы кууш көчөгө чуркап чыгып, эки жакты карана берип, тээ алыстагы машиналар шуулдай жүрүп, светофору түрдүү өңдө жанган чоң көчөнү карай шашылды. Бир маалда артынан катуу сигнал угулганда жалп бере четке качканы менен бул унааны кол булгалай токтоткуча жан талашты. Кудай жалгап, айдоочусу аял киши экен. Андыктан ага токтой электи эле аптыга сүйлөп, жалдырап жиберди. Эжи, ала кеттиңизчи, ала качкан жатышат. Ала качкан атат, кимдер? Отур анда. Кыз ала качмакчы болгон классташынан качып келатканын айткача, ала качуу сыяктуу жапайычылык дале болсо уланып келатканына айдоочу аял кейигиче темир тулпар зымырай жүрүп, бир нече көчөдөн өттү. Ошондо гана Арзуу кутулганына көзү жетип, куткаруучусуна рахматын кабаттай айтып түшүп калды. Кафеден качып чыкканында эле классташтары чалып башташканда телефондун үнүн басып таштаган. Демин басып, эмне болгонун дагы бир жолу акыл калчап, көңүлүнөн өткөрө берип, дароо эле аманатка чалып, классташы өзүн ала качканы жатканын айтып, эртерээк келип калуусун өтүндү. Машыктыруучусунан суранып шашылыш жетип келген аманатка болгонун болгондой айтып бергенинде ал башында мактап алганы менен дароо эле тынчсызданды. Азаматсың, Арзуш, эмне кылдык? Же ал классташыңа өзүм жолугайынбы? Жок, жолугуп кереги жок, чочуп кетти Арзуу. Мушташып кетесиңер. Андан көрө эптеп үйгө кирип кеткениме жардам бер. Эмнеге мушташмак элек? Бир жылдан бери сүйлөшүп жүргөнүбүздү айтсам түшүнөт болуш керек. Түшүнбөйт ал. Баягыда чалганда эле айткам, сүйлөшкөнүм бар деп. Болбой эле келиптир.
Анткени кичинекей кезимден бери жакшы көрчү. Эми болсо алганы жүрөт. Анан эмне кылышыбыз керек? Билбейм. Арзуш, андан эмне коркуп атабыз? Жолугуп эскертсем коркуп калат болуш керек. Же сен эмне, ал ала качса отуруп каласыңбы? Айтып атпаймынбы? Ал Аяш атамдын баласы. Ала каччу болсо мен отурбаган оюма коюшпайт. Ата-энемдин да макулдугун алышкан окшойт. Жеңелерим дайыма чалып, аны макташып, сүйлөшкөнүм бар десем уккулары жок. Арзуш, күздө үйлөнөлү деп атпадык беле? Эми эмне кылабыз? Билбейм. Үйдө жата турам го. Ушунча келген немелер үйдөн деле ала качышат да. Үйдөн ала качыша алышпас. Анан өмүр бою сыртка чыкпай отурмак белең. Тажаганда кетет болуш керек. Ата-энең менен сүйлөшүлгөн болсо, бөлөң айтып үйдөн деле алып кетишет да. Нур кыз эже анте койбос. Таптым, Арзуш. Эмнени? Мен сени өзүм алып кетем. Күз менен жаздын айырмасы кайсы? Байкемдерге айтсам каршы болушпайт. Же менин колуктум болгуң келбейби? Аманат, сен мени билесиң да, айтпадым беле? Ооба, айткансың жаным. Бирок күзүндө жарым болом дегенсиң да. Өзүң айттың го, күз менен жаздын айырмасы кайсы деп. Рахмат жаным. Буюрса жакын арада баш кошобуз. Мага кичине эле даярдык керек. Ага чейин үйгө жашына турасың да. Ооба, мени эми үйгө жеткирип кой. Алар үйдүн жанында күтүп турушары мүмкүн. Күтүп турушкан болсо сүйлөшкөнгө деле шай жетет. Сүйлөшүп кереги жок. Алар үчөө, сен жалгызсың. Андан көрө такси менен барып, эки жакты байкап, алар жок болсо кире качайын. Мейли. Жарым саатка жетпей алар кармаган такси Алмакан апа жашаган үйдүн алдына, болгондо да анын подъездине келип токтогондо, бир ирет бул үйгө келип, кийин пайда болгон чоң энесинин сыйын көрүп кеткен Аманат таң кала сурады. Сен ушул подъездде жашайсыңбы? Ооба, деди өзү. Нуркыздын бөлөсү болорун ушул кезге чейин Аманаттан жашырган, бул арадагы үйлөрдүн биринде жашаарын айтканы менен так дарегин билдирбеген. Эми ала качуу коркунучу пайда болгондо подъездин көрсөтүүгө аргасыз болгон Арзуу. Кайсы кабатында жашайсың? 3-чүдө эмеспи? Жок, 8-де, деп калп айткан Арзуу сөздү башкага бурду. Аманат, сен подъездге кирип эч ким жок бекен карап чыксаң? Аманат подъезди бүт айлананы карап чыгып, шектүү эч байкалбагандан кийин Арзууну үйүнө киргизип жиберди да ойлонгуча жөө басты. Эмне кылышты чечип, акылын пештеген соң дароо Жаркынайга жеңесинин номурун терди. Ал байкеси Улан менен мамилеси анча жакшы болбогондон кийин дайыма олуттуу иш болсо Жаркынайга чалат. Жөн күндөрү кичүү ини карындаштар менен сүйлөшөт. Андыктан азыр чалганында Жаркынай дароо эле: "Аку, жөн жай эле чалдың беле?" деп сурады. "Жеңе, сөз бар болчу", деп жигит олуттуу жумуш барын билдирди. "Мен азыр уй сааганга чыккам. Шашылыш болбосо үйгө киргенде сүйлөшөлүчү", деп жигит макул болгондо телефонду өчүрүп, кайра 15 мүнөттөй өткөндө өзү чалды. "Аку, эмне болду? Эмнени сүйлөшөйүн дедиң эле?" "Жеңе, сүйлөшкөн кызымды ала качканы жатышыптыр." "Я, сүйлөшкөн кызымды?" Чочуганы же түшүнбөй калганы билинбеген Жаркынай бир саамга жоголуп кетти да кайра чыкты. "Сүйлөшкөн кызың бар беле?" "Ооба, 1 жылдан бери сүйлөшүп жүрчүбүз. Анан ошо аны Аяш атасынын баласы ала качканы жатыптыр." "Анан ага ала качтырып жибербей үйлөнөйүн дедиң беле?" "Ооба." "Каап балам, ушул ала качмай деген калбай койду го. Сүйлөшүп жүрсөңөр. Бирок үйлөнүш деле оңой эмес да ушул заманда. Анын үстүнө жаз болсо, мейли байкең экөөбүз кеңешип анан сүйлөшөлүчү." Түнкү Бишкек менен жөө баскан Аманат жатаканасына жеткени калганда гана жеңеси чалды. Алса Уландын үнү угулду. "Аманат, сен эмне үйлөнөм деп жатасыңбы?" "Ооба, сүйлөшкөн кызымды ала качканы атышат. Анан ошо үйлөнөйүн дегем." Уландын баарын угуп туруп, кайра тактаганына кыжыры келе түштү Аманаттын. "Үйлөнгөнүң жакшы дечи, бирок азыр шарт жок болуп атпайбы? Эртерээк айтсаң да бир жөн эле. Азыр деген жаз, мал арык, акча жок. Жок дегенде майда үйлөнсөң болмок." "Азыр үйлөнөм же таптакыр үйлөнбөйм. Сүйлөшкөн кызымды алып кеткенден кийин үйлөнүп не кереги бар?" Айтылган жүйөлөрдү түшүнгүсү келбей туталанды жигит. "Эй бала, сен коркутпай сүйлө. Мен сени үйлөнтпөйм деген жокмун. Шарт жогун эле айтып жатам. Үйлөнүш эле оңойбу сага. Эл катары той өткөрүш керек. Калың деген бар. Тойго үй жайды даярдаш керек."
Мага батаңардан башка эч нерсеңердин кереги жок. Керек болсо өзүм деле үйлөнүп алам. Ачуусу менен ашыкча сөздү кантип айтып жибергенин билбей калды жигит. Үйлөнүп ал, мен кой деп атамбы. Анда эмнеге чалып атасың? Ата да сабырын жоготуп, балага жараша жооп берип, аша чапканын туйду. Бирок кеч болуп калган. Бул сөз башка чапкандай катуу тийген Аманат телефонду өчүрүп салды. Ал ушул ирмемдерде Байөмүр атасы менен Ырыскан апасын эстеп өксүп ыйлап жиберди. Алар болгондо минтип шагы сынбайт болчу. Кандай болбосун барбалаңдап сүйүнүп, эмне кылса да каалоосун аткарышмак. Анда минтип өзүн жетим сезмек эмес. Миң жолу башка бирөөнүн баласы болсо да экөөнү эркелеп жашамак. Ал эми улан өзүнө дайыма бүтөндөй сезилип келген. Башка бирөөнүн баласы экенин биле элек кезинде эле андан эч кандай мээримди сезген эмес. Дайыма өзүнө сыртын салып жүрчү. Азыр күйөөсүнүн катасын оңдомокчу болуп, кайра чалып жаткан Жаркынай жеңеси болсо, жакшы адам катары эч качан бүтөндүгүн билдирбеген. Кимге болсо да мээрим бере алган аны түшүнсө болот. Ал өзүнө апасы менен атасынан кийинки эле эң жакын адамы. Анан бир туугандары бар. Алар өзү башка бирөөнүн баласы экенин билишсе да бөтөн санашпайт. Өзгөчө жанызак. Чын эле анын машина алайын деген акчасы барды да. Ал кара бетке иштегенден бери чогултуп жүргөн акчасына өзү эбактан эңсеген машинасын алганы жүрбөйбү? Баятадан бери ушуну эстебегенин кара. Жанызак шагын сындырбасына ишенген Аманаттын көңүлү көтөрүлө түшүп, үйгө шашты. Кирсе ал дагы жумуштан жаңып келип чайга отурган экен. Бирок ал өз акча сураарын алдын алгансып, көптөн бери издеген машинасын каалаган баасында тапканын, буюрса 2-3 күндө колго тийгизерин айтып сүйүнчүлөбөспү? Кубанычын тең бөлүшкөндүн ордуна жаман кабар уккансып, кабагын карыш салып отурган бир тууганынын маанайы начардыгын ошондо гана байкап, кандайдыр жагымсыз окуя болгонун сезип, жагдайды сураганда гана Аманат көкөйүндө турган өтүнүчүн айтканга батынды. Жанызак, машинаңды албай кое турбайсыңбы? Эмнеге? Мага көп акча керек болуп калды. Эмне болуп кетти? Аку, табышмактантпай ток этер жерин айтчы деги. Бүгүн Арзууну ала качып кете жаздашыптыр. Ошон үчүн үйлөнүш керек болуп жатат. Арзууну ала качып кете жаздаштыбы? Кимдер? Классташ балдары. Анан Арзуу качып кетиптир. Бирок алар дагы деле артынан жүрүшөт да. Андай немелердин тизгинин кагып коюш оңой да. Бул кызга тийчү болсоңор оңдурбайм деп какус-кукус кылып коюш керек болду. Баары сен ойлогондой күч менен чечилсе гана, анда аларды жеп жутмакмын тим эле. Жанагы алам деген неме Аяш атасынын баласы экен. Арзууну кичинекейинен бери сүйөт имиш. Анын үстүнө ата-энелери да сүйлөшүп коюшуптур. Мен деле аны менен сүйлөшөйүн дедим, бирок Арзуу болбой койду. Кебетеси ал да сага окшоп кара күчүнө ишенген неме окшойт. Бири-бириңерди бирдеме кылсаңар мен эле шерменде болом дейт. Кыскасы Жаку, сен машинаны күзгө чейин токтото турбайсыңбы? Ага чейин өзүм да акча чогултам. Байкемдер да күзүндө үйлөн деп атышат. Аласың машинаңды. Дайым эле ушул жаңы эле жетериңде бирдемеси чыга калат. Күзүндө деле ушул да. Арзуңду кайтарып эле алып калсак болот да. Мен тигил машинаны ээлеп, алдын ала акча да берип койбодумбу? Жок, Аку, бере албайм го. Андан көрө. Мейли анда, Жаку. Бирок билип кой, темир табылат, адам табылбайт. Койчум, Аку, бирдеме кыларбыз. Кылбай эле кой, деп колун шилтеген Аманат ордунан шарт туруп, шак бурулуп, 2-3 кадамды чоң-чоң аттап, керебетине жете күп кулап, ошол бойдон шып тиктеген боюнча ордунан козголгон жок. Бирдеме дечи болсо катуу кагарын билген Жанызак унчуга албады.